Тел болуш керек. Биринчиден, экинчиден дагы эмне болуш керек? Но поддондордун состояниясында. Ош шаарындагы Кудай берди унаа тетиктер базарындагы бардык тамактануучу жайлар убактылуу ишин токтотту. Анткени аталган соода жайга карата жарандардан бир нече жолу арыздаттануулар келип түшкөн. Анын негизинде коомдук тамактануучу жайлар текшерүүгө алынып, жыйынтыгында санитардык талаптарды сактабаганы аныкталды. Базарда, базардын ичиндеги жерде. Жок, базарга боло берет деген иштерде жок. Бардыгы талаптагыдай. Аталган соода жайдагы тамактануучу жайлардын бири дагы санитардык талаптарга жооп бербейт. Айрымдары ачык жайларда тамак аш сатып, коопсуздук сакталбайт. Мындай калпыстыкка жол берген кафелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, убактылуу жабылды. Колдон келсе ремонт кылды. Ошону талаптагыдай кылып, немеге келтирип туруп ачыңыздар керек да. Анан эптеп эле ачып иш кыла бергениңиздер болбойт. Азыр элдин немесин ойлогон үчүн ушундай келип атабыз. Көп жакта жалып да түшүп атат, көрүп атасыздар. Соц тармактарга Аз жалып элек. Ошо тазалык жакшы да кармай. Ошо биз алдын алып иштерин жүргүзөбүз. Сизге качан жалып түшүп, отравление болуп, анан келгенден көрө биз ошол нерсени болтурбоо үчүн ушундай иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Аталган базарда 10дон ашуун тамактануучу жай бар, басымдуусу майда ашканалар. Аларда да санитардык ченемдерди сактабаган абал. Тар бөлмөлөрдө тамак аш даярдалат. Идиш аяк жууп, дезинфекциялоо үчүн шарттар каралган эмес. Ишкерлер кардар тейлөө менен гана алек болуп, санитардык нормаларды эстен чыгарышкан. Но поддондордун состояниясында. Кирбич эмне? Бирок эми иштеп жүргөн жерде аз кириштеп атабызбы? Жок, ошо таза кармашыңар керек. Холодильниктин ичин көрдүңүз. Аке, бу ресторан эмес, кафе эмес, базарда, базардын ичиндеги жерде. Жок, базарга боло берет деген иштерде жок. Бардыгы талаптагыдай. Ресторан деле талабы бирдей, сиздерки деле бирдей. Сиздер качан талаптагыдай оңдоп түзөө иштерди жүргүзөсүздөр, андан кийин ишиңиздерди улантасыздар. Возможно, бизге бөлүп коюңуз. Маварды жууп тазалайсыз. Маварды карасаң. Генеральный. Эми бул коомдук тамактануучу жайлар талапка ылайык иретке келтирилгенге чейин жабылат. Өз алдынча ачып алса айып пулга жыгылат. Зарыл болгон санитардык нормаларды аткарганда гана уруксаат берилери айтылды. Бүгүнкү күндө жабылууга ушул санитар көрсөтмө даярдалып, алып келип бүгүн жабылып атат. Ушу Кудай берди базарындагы автоунаа тетиктер сатылчу базарда азыр кирип, өзүңүздөр көргөндөй санитардык көрсөтмөлөр берилди. Качан ушу санитардык көрсөтмөдө көрсөтүлгөн кемчиликтер жоюлгандан кийин бизге кайрылышат, биз келип текшерип, андан кийин ачууга уруксат беребиз. Эгер ошондо дагы кемчиликтер болсо, ачылганга уруксат берилбейт. Каладагы унаа тетиктерин саткан ири базарда эл агымы көп, басымдуусу бул ашканалардан тамактанышат. Аларда санитардык талаптарына канааттана беришпесин айтышат. Башканыкы абал мынерден башканыкы, бирок абалы ичинен айтпай эле коюн, сыртынан эле уже неме кыласың да. Эми текшерип неме болуп кичине жүрүш керек да. Булардан бирок жаман көрбөш керек да. Мындан сырткары санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдө борбору шаардагы 23 ири коомдук тамактануучу жайларга рейд жүргүзүшкөн. Анда жапалак унаа базарындагы коомдук тамактануучу жайлар дагы текшерүүгө алынган. Ал эми жарандардын даттанууларынын негизинде май айында эле 3 кафе убактылуу ишин токтоткон. Золотой берег кафесине дагы даттануулар болгонуна байланыштуу 23 000 айыппул салынып, ал кафеге дагы жабылуу сунушу киргизилген. Ошондой эле Рейхан кафеси жанагы блогер чыгарган видео боюнча ал жакка дагы 23 000 айыппул салынып, ал кафе да жабылган. Ушул май айынан тарта эле биз уже 3 кафеге ушул даттануулар боюнча айыппулдарды салып жабып иш алып баратабыз. Азыр ушу мораторий болгондугуна байланыштуу өзүбүз напрямую барып текшерүүгө уруксат жок бизге. Коомдук тамактануучу жайлардагы санитардык абал калктын ден соолугуна түз таасир этет. Буга чейин санэпидем станциянын да текшерүүсүнө бөгөт коюлуп келген. Быйыл ал мораторий алынып, пландуу текшерүү жанданары айтылууда. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.